Дастан Бекешев Садыр Жапаровду кой деген киши жок, каалагандай жыргап жатат. Мындай пикирин депутат Дастан Бекешев билдирди. Эми бюджетибиз жетиштүү болуп, карыздарыбыз жок, экономикабыз жетишкен болсо каалаган жагына учак менен кете берсе болот. Бирок ушундай учурда мындай жоругу туура эмес. Демек, Садыр Жапаров кой деген киши жок, каалагандай жыргап аткан турбайбы? Азыр ал эмне жасаса дагы эч ким каршы чыга албайт да. Айла жок, бардык бийлик колунда. Булак аргумент кейжи. Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болуп дайындалды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Республика Тачурт фракциясы төракалыкка талапкер катары сунуштаган Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Талант Мамытов 1976 жылдын 14 мартында Жалал Абад областынын Майлуу Суу шаарында туулган. Жогорку билимдүү 1983 жылы Майлуу Суу шаарындагы номер 5-орто мектепти аяктаган. 1993 жылы Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридика факультетине тапшырган. Эске салсак, жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев 4 ноябрда парламенттин жыйынында президенттик шайлоого катыша турганын жарыялап, жогорку кеңештин төрагасы кызматын тапшырды. Булак Назар Ньюс. Талант Мамытов мурдагы спикерлерге рахмат айтып чепкен кийгизди. Вице-спикер жаңы шайланган төраганын аягына чейин иштеп беришин каалап, 4 чапанды өзүңүз кийип калбаңыз деп кайрылды. Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болуп шайлангандан кийин мурдагы спикерлерге ыраазычылык билдирип чепкен кийгизди. Ал кыргыздын салтын улай турганын айтып, бүгүн кызматтан кеткен Канат Исаевге чепкен калпак кийгизди. Андан соң Дастан Жумабековду чакырып, ага да чепкен жапты. Мамытов 3 гид бир жума төрага болуп иштеген Мыктыбек Абдылдаевга даярдалганын белгиледи. Бирок ал бүгүнкү жыйынга келген эмес. Андан соң вице-спикер Мирлан Бакиров жаңы шайланган төрага Мамытовдун 6-чакырылыштын аягына чейин иштеп беришин каалап, 4 чепкенди өзүңүз кийип калбаңыз деп кайрылды. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров көп талкуу жараткан кийимдеринин баасы тууралуу маалымат берди. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров регион телеканалына маек берип жатып, өзү кийген кымбат баадагы кийимдер тууралуу суроолорго жооп берди. Жапаровдун кийген кийими социалдык тармактарда айтылгандай чынында эле өтө кымбат турарын, аны президенттин милдетин аткаруучу кантип кийип калганын журналист сураган. Мен өзү кийим тандабайм. Эң башкысы мага чак келсе болду. Кийимди жубайым сатып келет. Сүрөтүмдү коюп, аткарылган иштер тууралуу социалдык тармактан маалымат тараткам. Көрсө анда кийген кийимим кызуу талкууга алыныптыр. Кийимдерди досторум, туугандарым белекке беришти. Баасын сурабайм, канча турарын азырда билбейм. Мен ал белектерден баш тарта албадым. Маселен, досум Камчыбек Ташиев мага сырт кийим белек кылды. Баасын сураган жокмун. Эртең кийип чыксам аны да сындашы мүмкүн. Москва, Санкт-Петербург жана Казан шаарларындагы мекендештер каражат чогултушуп, мага кийим кечек берип жиберишкен. Бир туугандарым жана досторум ар кыл кийимдерди кийгизишти. Мен элде эле кийинем деген Жапаров. Булак Назар Ньюс KG. Өмүрбек Текебаев эл досу президенттигин таштап шайлоого кетсе, анын ордун кайтарганын Талант Мамытов калды деп ойлойт. 4 ноябрда Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болду. Ага чейин депутаттар Мамытовго суроо берип, кеңештерин айтышты. Өмүрбек Текебаев анын талапкерлигин колдой турганын айтып, эл аралык аренада активдүү болууга чакырды. Талант Турдумаматович көпчүлүгү бүгүнкү төраганын алмашканын тактикалык кадам катары түшүнүп жатат. Досу президенттигин таштап шайлоого кетсе, ошонун ордун кайтарганы Талант Мамытовду коюп жатат деп түшүнүп турат. Сиз бирөөнүн ордун кайтарып эмес, өлкөдөгү мыйзамдын сакчысы болуп келип жатасыз. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон органдын жетекчиси болуп келе жатасыз. Бүгүнкү парламентти ким жакшы көрөт, ким жаман көрөт. Бирок Кыргызстандагы жападан жалгыз легитимдүү орган жогорку кеңеш. Сиз ошонун гана жетекчиси эмес, убактылуу мамлекеттин жетекчиси болуп калышыңыз мүмкүн. Эгерде шайлоо 10 январда бүтсө, ошого чейин болосуз. Экинчи тур болсо, февралга чейин болосуз. Шайлоолор чыр менен бүтсө, андан ары болосуз. Мен бардык вариантын айтып коеюн. Даяр болушуңуз керек. Мына Россия сыяктуу өнөктөштөр ачык эле айтты. Кыргызстанда стабилдүүлүк болмоюн, мыйзамдуу бийлик органдары калыптанмайын. Биз акчаны чачпайбыз, толук көлөмдө мурдагыдай иш жүргүзбөйбүз деп. Бирок биз бардык партнерлорго сигнал берип, айтып коюшубуз керек. Бизде мыйзамдуу, туруктуу орган бар. Бул жогорку кеңеш. Биз пассивдүү болуп, министрлерди, кеңешчилерди жөнөтүп кое бербестен, жогорку кеңештин деңгээлинде да эл аралык иштерге активдүү катышып,
Кыргызстандын атынан сиз төрага катары шайлоо башталгандан кийин президенттин милдетин аткаруучу катары позицияңыз болушу керек. Ушундай кеңешти айтат элем, деди Текебаев. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров шайлоого бараарын жарыялады. Шайлоого катышуу үчүн президент жана премьер-министр ыйгарым укуктарынан баш тартышы керек. Ошол учурда президенттин ыйгарым укуктарын жогорку кеңештин төрагасы аткарып калат. Булак Назар News KG. Садыр Жапар Нуркожо. Жакында төрөлгөн 3 эмге ат коюлду. Жакында төрөлгөн 3 эмге Садыр Жапар Нуркожо деген ысымдар ыйгарылды. Бул тууралуу башкы дарыгер Салтанат Назаралиева билдирди. Маалыматка ылайык 21 жаштагы эне балдар менен бүгүн ооруканадан чыгарылды. Эне балдардын абалы жакшы. Эне жана балдарды жакындары келип чыгарып кетти. Аларга Садыр Жапар Нуркожо ысымдары ыйгарылды. Балдарга ысымды чоң атасы менен чоң апасы ыйгарган, деди Назаралиева. 6 октябрда Нарын аймактык ооруканасына 1999 жылы туулган келин келип түшкөн. Нарында ага кош бойлуулуктун 31-32 жумасы оор преэкляпсия диагнозу коюлган. Дарыгерлер кеңешип, кош бойлуулукту 35 жумалык кош бойлуулук мезгилине чейин узартууну чечишти. 3 жумадан кийин тагыраагы 29 октябрда операциядан кийин саат 11:20 убагынан эрте төрөлгөн 3 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Булак Супер KG. Исхак Масалиев. Садыр Жапаровка тоскоол болбогула, өзү билет. Мындай пикирин экс-депутат Исхак Масалиев билдирди. Туура эле кабыл алам. Колунда турганда каалагандай пайдаланып, дөөлөтүн колдонуп алсында. А балким машинада жүрө албай турган оорусу бардыр. Бардыгы эле ушинтип жоктон бар кылышат. Оштон жалаватка каттам жок эле. Пайда кылган турбайбы? Каалагандай жүрсүн, тоскоол болбогула да. Эл бийлеген киши өзү билет, дейт Масалиев. Булак Аргумент KG. Талант Мамытов Ак үйдү курчаган тосмолорду алып салууну сунуштоодо. Жогорку кеңештин жаңы төрагасы Талант Мамытов Ак үйдүн айланасындагы тосмону бузууну сунуштады. Бул тууралуу 4 ноябрда ал Арча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров аны менен макул. Бул тосмо бизди коргогон жок. Канчалык өзүбүздү коргобосок, эл арасындагы нааразычылык ошончолук көп болот. Мен тосмону бузууну сунуштайм, деп билдирди Талант Мамытов. Спикер кийинки жумадан баштап депутаттар комитеттерде жана фракцияларда иштей баштаса болот деп ишендирди. Булак Назар News KG. Алтынбек Сулайманов, Бабанов аман эле болсун. Мага өкмөт башчы болууну Сулайманов баштаган топ сунуш кылган деген саясатчы Өмүрбек Бабановдун билдирүүсүнө Алтынбек Сулайманов жооп кайтарды. Алтынбек Сулайманов Бабановдун форумга бараарынан кабарыбыз жок болчу. Биз ага эч кандай установка берген эмеспиз. Өмүрбек Бабанов аман эле болсун. Ал ар дайым бир топтун ийгилиги болсо өзүнө ыйгарат. Мен жасадым деп чыгат. Ийгилик болбой калса өзүн четке алып качат. Бир топ партиялар болуп кеңешип, премьер-министрликке Бабановдун талапкерлигин сунушташкан. Бабанов кийин мени өздөрү сунушташкан деп айтып жатат. Ал өзү чуркап жүрүп, мен өкмөт башчы болот элем. Мен ушул абалдан чыгарып кетет элем деп чуркаган. Ошондой эле баса белгилеп айтчу нерсе, аны эч ким форумга бар деген эмес. Атамбаев менен митингге чык деп эч ким айткан эмес. Ал жеке өзүнүн жасаган иштери. Бул азыр мунун баарын ал башкаларга оодарып, суудан курук чыгып кетейин деген эле позициясы, деди депутат Алтынбек Сулайманов. Эскерте кетсек, бүгүн ал Арча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтүп жатат. Жыйында спикер Канат Исаев кызматынан кетип жатканын жарыялады. Булак Назар News. Өмүрбек Текебаев. Түркмөнстанга космостук ылдамдык менен кетип баратабыз. Бүгүн 4 ноябрда жогорку кеңештин жыйыны өтүп жатат. Анда спикердин кызматтан кеткени белгилүү болду. Бул боюнча депутат Өмүрбек Текебаев кесиптештерин шашпоого жана парламенттик эрежелерди бузбоого дүндөдү. Спикердин отставкасы бир түн ичинде чечилип, алар тез арада жаңы талапкерди көрсөтө башташты. Чимкириктен дагы төмөн түшүп кетпейли да. Боло турган иш 1 сааттан кийин, 2 сааттан кийин дагы болот. Жол жобого ылайык билдирүүлөрдөн кийин фракциялардын консультациялары үчүн тыныгуу жарыялоо керек. Балким башка партиялардын талапкерлиги бардыр, деди Текебаев. Мен ушул жерден Түркмөнстан болобуз десем, болбойбуз дедиңер эле да. Космостук ылдамдык менен кетип баратабыз го, деди ал өз сөзүндө. Булак Назар News KG.
Курманкул Золошев коррупцияга каршы күрөш катуу болоорун айтты. Коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында жүргүзүлүп жаткан иштер күчөтүлөт. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Золошев бүгүн 4-октябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарда орун алган коррупциялык схемалар аныкталып, аларды толук жоюуга аракеттер жумшалат. Ошону менен бирге ченемдик фактыларга карата коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүлөт. Социалдык тармактарда эл арасында айтылып жаткан бажы, салык, медицина, лицензиялоо, курулуш жана башка тармактарга текшерүүлөр уюштурулат, деди Золошев. Ошондой эле ал коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу үчүн бөлүнгөн каражаттардын жана мамлекетке келип түшкөн гуманитардык жардамдардын максаттуу пайдаланышын текшерүүгө алууда күчөтүлө турганын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG.